Урматтуу көрүүчүлөр, буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова коомдук жайда паранжа кийип, жана узун сакал койгондорго тыюу салалуу деген мыйзам демилгесин көтөрүп чыккан. Бул мыйзам долбоору коомчулук тараптан бир катар сын пикирлер менен коштолду. Азыр биз Шарапаткан Мажитованын бул мыйзам долбоору тууралуу өзүнөн сурайлы деп турабыз. Мен бул мыйзамды алып чыгарда көп жолугушуулардан кийин, айрыкча мына аялдар менен жолугушуп барган жерлерде ошолордун көйгөйлөрүн укканда ушул эме идея келип чыкты. Анан ушул мыйзамды алып чыксам кандай болот экен деген таризде эксперттерди, бул жердеги комитеттин юристтерин чакырып ушул мыйзамды ортого койгондо эже чындап эле актуальный тема, бирок өтө сезимтал, өтө аярлуу маселе. Анан сиз эгер коркпосоңуз, сиз эгер эмнетесеңиз алып чыксаңыз болот дешти. Анан мен айттым, эми мен жашым дагы барып калган, эми корко турган эмем деле жок. Анан ушул мыйзам акыр аягында биздин алып чыкпасак, эгер бүгүн ушул мыйзамды алып чыкпасак, эртеңки күнү радикализм өтө күчөп, барган сайын чүмкөнгөндөр көбөйүп атат. Мынакей мен 4-төн 1 десем, азыр айтып атат, жок эже түштүктө 2-ден 1 эле чүмкөнүп калган деп. Анан эми аны көрүп жүргөн ошол жердеги эмелер азыр чүмкөнбөгөндөргө эме башталды, кысым башталды. Ошол эмне чүмкөнүп жүргөндөр тарабынан, ошолордун тиги жамааттар тарабынан дегендерди угуп, мен бул мыйзамды убагында эле алып чыккан окшоймун деген дагы ниетим болду. Бирок ушунчалык резонанстуу болуп, ушунчалык коомдо талкуу жаратат деп мен күткөн дагы эмесмин. Себеби көрсө, бул жара жанагы сыздоок сыяктуу ириңдеп толуп жарылайын деп калган экен. Ошол жара анын түбүндө бир эле бул никап же паранжа эмес, анын түбүндө өтө чоң диний, биздин мына акыркы мезгилдерде дин эркиндигине толук мүмкүнчүлүк берип, либералдуу саясат дин тарабында жүргүзгөндүктүн натыйжасы мына 30 жылдан кийин мына азыр келип ачык чыга баштагандыгы да. Ачыкка чыгып, ал барган сайын коомго коркунуч жарата баштагандыгын биз көрүп атабыз. Мына ошо коомго коркунуч жарата баштаганда коом экиге бөлүнүп, азыр аябай катуу талаш тартыштар болуп, ошол талаш тартыштардын натыйжасында азыр бир жыйынтыкка келип, бир жакшы мыйзам жазып, мына ошол мыйзамды диндик чөйрөдөгү иштерди иретке келтирүү, же болбосо ошо дин чөйрөсүндө мындай бир тартипке келтирүү маселесин чечип алсак болот деген менде ой болуп атат да. Анан ушул мыйзам тууралуу сиздин кесиптештериңиз дагы өздөрүнүн пикирин билдирип, бул биздин баш мыйзамыбызга дагы каршы келип калат дедиңиз да, деген пикирлерин айтышты да. Бул тууралуу эмне дейсиз? Биздин баш мыйзамда эң биринчи эле Конституциянын биринчи статьясында эле турат. Кыргызстан эгемендүү, демократиялык, светтик, унитардык, социалдык мамлекет деп. Бул жерде баардык нерсе камтылган. Мына светтик дегенде биз ачык мамлекетпиз. Бизде билим берүүгө, бизде мындай дүйнөдөгү болгон баардык билимдерди алууга ар бир жаран укуктуу жана милдеттүү деген. Ошол эле мезгилде биздин ошол динге карама каршы келет дегендердин баардыгын айта турган жообум коомдо жашашат, мамлекетте жашашат. Ошол коомдун, мамлекеттин мыйзамдарына баш ийип жашаш керек. Ошол коомдун талаптарына баш ийип жашаш керек. Бизде диндин, Курандын аяттарында деле айтылган, бизде салттуу ислам деп коет. Салттуу ислам деген бул эмне? Бул Куран менен сүннөттүн жолу. Ошол жолун кармагандар, аалымдар, биздин ата бабаларыбыздан калган ислам дининин үрп адаттары. Кыргыз элинин салттуу деп атат. Мына салтын кармаган үрп адаттары, бизге келген нарк насилдерибиз, жана ислам дининин руханий мурастары, асыл баалуулуктары, мына ошолор биздин өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү кошо ала жүрүш керек. Салтыбызды, ката салты кошо ала жүрүш керек. Мына ошон үчүн салттуу деп атат. Биздин мурда пайдаланып жүргөн салттуу. Биз азыр акыркы күндөр каяка кетип атабыз? Биз арабтардын мына кийимдерин кийип, алар
азыр ушул араб кийимдери бизде кийинген музейлерде турат экен арабтардын. А биз азыр ошолорду кийип, чүмкөнүп, көзүбүздү гана көрсөтүп, калган бетибизде дагы бар жогубузду чүмкөнүп көчөгө чыгып атабыз. Бул жерде түшүнбөстүктөр болуп атат. Мына хиджаб деген башка, бул бети ачык эле жүргөн кийим, баш кийим. Ал эми никап деген бул толук кара кийим менен көзүн гана көрсөткөн. Паранжа дагы ошо бетин тор менен жаап алган, кара тор менен жаап алган да. Мына ошонун айырмасын билбегендер азыр кичине тартышып атат. Анан сакал боюнча дагы ал сакалды биротоло кырып сал деген жерибиз жок. Сакалды койгула, бирок ошо сүннөттө айтылгандай. Мына биздин улуу алымдарыбыз деле, мына Чубак ажы деле тиги мурдагы муфтий иштеп кеткен муфтийлер деле айтып атат. Мен сөздөрүн угуп атам. Ал жерде сакалды такыр алынсын деген жок, мыйзамды жакшыраак окуула деп атат алар деле. Чубак ажы деле айтып кеткен. Сакалды кой, бирок мындай бир карыш деп атат өзүнүн эмесинде. Тыкан. Эл көргөндө мындай иренжебей тургандай кылып, мындай көргөндө мындай өтө мындай ашыкча кетпе деп атат. Киндиңе чейин, немеңе чейин койбо, кин ашырып деп атат. Жарашпаган сакалды ашынган. Мына ошого мыйзамды окубагандар жанагы түшүнүп түшүнбөй эле мындай атакка койгондор көп болуп атат. Эми акырында түшүнөт. Биз бул боюнча азыр жөн эле талкууга койдук. Бир ай талкуу болот. Мына бир жума өттү, дагы 3 жума бар. Анын ортосунда биз тегерек столдорду өткөрөбүз. Элге коомдук пикир жаратып, коом өзү көтөрүп чыгып атат. Көп маселелерди өзү көтөрүп чыгып атат. Мунун аркасында мына эмдөөгө каршы диндик агымдар эметип атат. Билим берүүгө мына кыздардын медреселерге, балдарын медреселерге берип, а медреседе кандай билим берип атат? Эч кандай билим берүү менен эч кандай байланышы жок. Билим берүү министрлиги менен алар аалымдар кеңеши өздөрү бекитет экен программасын. Ал жерде жалпы билим берүү, жалпы мындай техникалык билимдерди берүү деген жок. А биздин ошону бүткөн балдарыбыз келечекте кантип орун табат? Кантип дүйнөдөгү мындай технологиянын өнүгүшүндө бүгүнкү күнүн чакырыктарына кантип туруштук бере алат? Мына ушул маселелер да козголуп атат азыр. Чоң рахмат.